Кыргызстан тышкы саясатта көп векторлуу иш алып барып, бир катар эл аралык уюмдарда коопсуздук жана экономика боюнча алгылыктуу демилгелерди көтөрүп келе жатат. Бул жолу болсо Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттин лидерлери Астана шаарына чогулду. Саламатсызбы, сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Ажигит Матраимов. Биз Казакстандабыз. Аптанын өзөгү аталган саммитке чейин Ажонун Астанада маанилүү делген эки тараптуу жолугушууларынан кыскача. Биздин делегация бул конок үйгө жайгашаары менен президент Садыр Жапаров Монголиянын өлкө башчысын улагадан тосуп алды. Эки лидердин максаты бир: соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташууну мындан ары тереңдетүү, ошондой эле Тоген тармагында жана туризм чөйрөсүндө биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу. Президент Садыр Жапаров Астана шаарына келери менен маанилүү делген эки тараптуу жолугушуулар орун алып турат. Алардын бири азыр мына Монголиянын президенти менен болгон болсо, азыр Астанадагы Бейжин сарайында Кытайдын төрагасы менен эки тараптуу жолугушуу мерчендерип турат. Бул жакта болсо чагылдыруу үчүн прессанын көптүгүн айтпаңыз, бул жакта да бар жана бул залда да. Кытай менен кылым долбоорун баштаган Кыргызстанды эми Кыргыз-Кытай чегарасында салынчу жаңы бедел өткөрмө пункту Барскон 3 Турфан Аксу автожолу курулуп коңшулукту жакындатат. Учурда Кытай тарап бедел өткөрмө пунктун жакын арада ачууну пландап жатат. Президент Садыр Жапаров бир алкак бир жол демилгесинин негизги түзүүчүсү болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун саясий этабы ийгиликтүү аяктаганына басым жасап, эми кийинки кадам кыйла деталдуу коммерциялык келишимди бекитүү экенин айтты. Си Цзиньпин белгилегендей, Кытай өлкөн Кыргызстанга кызыктар жана жүргүзүлүп жаткан реформаларда өлкөнү колдой турганын, бардык багытта кызматташууга кызыктар экенин айтты. Өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмү жылдан жылга көбөйүп, 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча $20 миллиард жеткен. Ошондуктан Кытай тарап Кыргызстан менен авиа каттамдарды көбөйтүүгө жана экологиялык таза продукцияларды импорттоого кызыгууда. Астанадагы аптанын темасына айланган саммит Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында ачык экономиканы калыптандыруу үчүн Садыр Жапаров уюмга мүчө өлкөлөрдү, тиешелүү министрликтерин жана ведомстволорун жогорку сапаттагы санариптик экономиканы колдоо, санариптик технологияларды экономиканын реалдуу секторуна интеграциялоо боюнча чараларды иштеп чыгууга чакырды. Кроме этого, значительную роль в продвижении торговых связей могут сыграть цифровые технологии, которые в перспективе позволят упростить торговые процедуры. Предлагаю профильным министерствам и ведомствам использовать созданные условия в рамках организации и разработать меры по поддержке высококачественного развития цифровой экономики и интегрировать цифровые технологии в реальный сектор экономики. Энергетика, экология маселелерде четте калган жок. Президент Садыр Жапаров климаттын өзгөрүшүн эске алуу менен энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү жана гидроэнергетикага байланыштуу долбоорлорду алдыга жылдыруу маанилүү экенин айтты. Кыргызская республика призывает продвигать проекты, касающихся развития возобновляемых источников энергии, энергосбережения, энергоэффективности и гидроэнергетики. При этом интенсивное таяние ледников угрожает сокращением водных ресурсов, что негативно сказывается уже сейчас на состоянии сельского хозяйства и подводит нас к вопросу продовольственной безопасности.
Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун мейкиндигинде транспорттук кызматташтыкты өнүктүрүүгө да токтолду. Президентибиз болгон инфраструктураны эффективдүү пайдалануу зарыл деп эсептейт. 1996 жылдары Кыргызстан, Орусия, Кытай баштаган 5 мамлекет Шанхай кызматташтык уюмун түптөгөн. Ал вактарда постсоветтик мамлекеттер Кытай менен чегарасын чечүү боюнча Шанхай кызматташтык уюму иш алып барган. Андан бери бул уюмдун арышы дагы кеңейип, бул жылы болсо Белоруссия 10-чу мамлекет болуп бул уюмга мүчө болду. Азыр болсо Шанхай кызматташтык уюму экономика жана коопсуздук боюнча иш алып барат. Ал эми президент Садыр Жапаров бул жолу инвестиция, экономика, ошондой эле транспорт, энергетика тармактары боюнча өнөктөштөрүн биргелешип иш алып барууга аракетти күчөтүүнү сунуштады. Тыныгы убагы, а бирок тышкы иштер министринде тыным жогоңдөнөт. А биз үчүн өлкө башчы көтөргөн маселелер боюнча кандай иштер аткарылып жатканы маанилүү. Эң негизгиси азыр биздин ушу уюмда ошо ар кандай проекттерди баягы камсыздай турган финансылык институт жок болуп атат да. Ошондуктан президент дагы ошо жана Шанхай кызматташтык уюмунун банктын түзөлүү, же болбосо финансылык механизмдерин түзүү деген сунуштар болду. Төрагалык Кытай тарапка өттү. Ошондуктан биз айттык, ошо Кытай тарап төрагалык кылган убакта биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп чогуу иштешкенге даярбыз деп. 25-жыл Кытайда болот төрагалык, а 26-жылы Кыргызстанга өтөт. Жалпысынан жолугушуунун жыйынтыгында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары 20дан ашуун документтерге кол коюшту. Эң негизгиси Астана декларациясы болду. Анда ШКУга мүчө өлкөлөрдүн актуалдуу аймактык жана эл аралык көйгөйлөргө карата жалпы маселеси чагылдырылган. Башкысы президент Садыр Жапаровдун эл аралык коомчулукка кайрылуусу маңыздуу болду деп айтууга негиз бар. Себеби мамлекет башчысы азыркы учурдун актуалдуу көйгөйлөрүн тактап, аларды чечүүнүн жолдорун да сунуштады. Муратбек Абакирович, азыр мындай дүйнө оомал төкмөл болуп аткан убакта бул Шанхай кызматташтык уюмунун мааниси канчалык? Анын ичинде Кыргызстан бул уюмдан кандай пайда табат, келечеги кандай, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бүгүн Белоруссия дагы буга мүчө болбодубу? Анан Кыргызстан деген азыр абдан өзүнүн деген саясатын кылдаттык менен жакшы ушул уюмда деген жүргүзүп атат да. Ошондуктан буюрса Кыргызстандын да перспективалары аябай чоң. Ошол менен кызматташуу Кыргызстан деген бизге жакшы жемиштүү болот да. Уюмдун алкагында биз көтөргөн маселелер канчалык маани берип жатышат башка мүчө мамлекеттер? Башка мамлекеттер колдоп аткандан кийин албетте бул абдан жакшы маани берилип атат. Ошондуктан деген биздин деген экология жөнүндө, экономикалык кызматташ боюнча, башка эмелер боюнча бул абдан жакшы болуп атат да. Салымы болуп атат. Çok bir 10 minuttan keyin bunu anlat. Көгүлтүр ысык көлдүн сулуулугун арттырган ажайып коздук. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш бул сулуулукка суктанып, Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөргө таңданары турган кеп. Welcome back, sir. It's a great honor. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. And thank you very much for your wonderful evening. Жақсы сaldınız mı? Have you rested well? Just a moment for you too. Oh, bir minut men atacağım bir dakika. Now you can take.
Чолпон атадагы мамлекеттик резиденцияда президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы менен жолугушту. Мамлекет башчысы өлкөбүз буунун туруктуу өнүгүү максаттарын активдүү ишке ашыруу мамлекеттик саясатыбыздын негизи болгонуна токтолду. Ал тургай узак мөөнөттүү улуттук өнүгүү стратегиясына да киргизилген. Биз тарабыбыздан 2023-2027 жылдарга Кыргыз Республикасында туруктуу өнүктүрүү чөйрөсүндөгү кызматташуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алкактык программасы, 2 жылдык биргелешкен иш планы жана туруктуу өнүгүү максаттарын каржылоонун комплекстүү улуттук механизмдери кабыл алынды. Ошондой эле туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча жогорку деңгээлдеги кеңеш түзүлдү. Кыргызстандын мындай өсүп өнүгүүсүнө, амбициялуу максаттарга жетүүдөгү аракеттерине Бириккен Улуттар Уюмунун башчысы оң баа берди. Ал Кыргызстанды кантип уктап жаткан сулуудан динамикалык күчкө айланганын белгиледи. Мен буга чейин Кыргызстанга келгем, бирок ушундай динамиканы буга чейин байкаган эмесмин. Азыр байкап атам. Кыргызстан кандайдыр бир уктап аткан болчу. Азыр мына атка минип алдыга жылып бараткандай көрүнүп атат мага. Спящая красавица, эми бирок ат чапкан жигитке окшошуп атат. Ошондуктан туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү аракеттеринин баары ишке ашырылып атканын байкап атам. Тынччылык дейбиз, тынчтык. Кыргызстан тынчтыктын символу болсун. Тынчтыктын символу деп айтып кетет элем. Ошондой эле оондун, буунун дагы символу. Учурда Кыргызстан 2027-28 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин коюуда. Бул кеңеш эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоого жооп берет. Анын курамына 15 штат кирген. Президент Садыр Жапаров өлкөбүздүн талапкерлиги колдоо табат деген ишенимин билдирди. Сизге биздин көтөргөн бардык маселелерибизди колдоп берип жатканыңызга мен терең ыраазычылык билдиремин. Мен эмне үчүн 2026 жылы Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине шайланыш керек деген маселени көтөрдүм. Анткени биз менен оппонент болуп бараткан Филиппин өлкөсү 4 жолу шайланыптыр, эми 5-чи жолу баратат экен. Ошондуктан бул маселенин тамыры Нью-Йоркто чечилет. Нью-Йорк бизди колдойт деген чоң үмүтүбүз бар. Ошентип биз 2026 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине шайланып калабыз деп үмүттөнүп отурабыз. Эгерде Кыргызстан туруктуу эмес мүчөлүк алса, биз да Бириккен Улуттар Уюмунун реформаларына салым кошууга мүмкүнчүлүк алабыз. Биз ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин бардык жыйындарына катышуудан да маанилүү мүмкүнчүлүктөр бар. Гутерриш мырзанын Кыргызстанга келиши Кыргызстан үчүн бир чоң жаңылык. Экинчиден болсо, бул өзүнүн көз карашын бул жеке эле оондо эмес, бардык жерге барганда, жолукканда бардыгына айтып, түшүндүрүп, Кыргызстан эмне экенин реклама кылып турат да. Мен айтып атам, бул биринчиден биз жакшы сүйлөшүп, мындай тил табыштык. Экинчиден болсо, Садыр Мурзиёевичти быйылкы сентябрдагы дүйнөлүк туруктуу өнүгүү боюнча саммитке чакырды. Анткени айтып атат, силердин бул өнүгүп атканыңар башка жаңы өнүгүп аткан мамлекеттер үчүн чоң үлгү болот деп. Ошондуктан суранды президент Жапаров ошо саммитке катышып, өзүнүн үлгүсүн, өзүнүн жасаган тажрыйбасын бөлүшүп, дүйнөлүк коомчулукка айтып берсин деп. Демек Молдокач, кыскача, биз эми ошол 2026 жылы мүчө болууга канчалык шансыбыз бар сиздин оюңуз? Бардык мамлекеттер менен сүйлөшүп атабыз. Эми биздин конкурентибиз дагы бул Филиппин мамлекети. Бул чоң мамлекет, бул мурун 4 жолу кандидат болгон, өткөн, бул 5-чи жолу бартат. Ошондуктан биз эки жагыбызды карап, күчүбүздү сынап, анан акырын мындай бардык алыбызды анализдеп туруп, анан алдыга жылышыбыз керек, иштей башташыбыз керек. Бирок биз токтобой азыр иштеп атабыз. Өтөбүзбү, өтпөйбүзбү, бул келечек көргөзөт. Бирок ал биздин экономиканын өсүшү, дүйнөлүк маселелерге аралашыбыз бул дагы буга чоң түрткү берет. Ийбаса Антонио Гутерриш башта айткандай Кыргызстандагы экономикалык өсүшкө гана таңданып тим болбой, өлкө башчы менен бирге Көгүлтүр көл үстүндө сейилдөөгө да жетишти.
Эми бул комуздун мыкка мүнүн уккан башкы катчы аны чертип да көргүсү келди. Өкүнүчтүүсү бул аспапты черте албайт. Ошондуктан өлкө башчысы өрүк комузду белек кылып тартуулады. Эми Гутерриш мырза комузда кол ойнотсо таң калбаңыз. Мындай саамалык этно-маданий оюн зоок ыр күлкүсүз кантип болсун. Ошентип Кыргызстанды бирде күлүк аргымакка салыштырып, бирде тынчтыктын символу деп атаган Гутерриш мырза ысык көлгө суктанып, комузду колго алып, ак калпакты баса кийип, Кыргызстандагы сапарын аяктап узап кетти. Сизге белекке бирөө берели. Highly presented small team. As a guest of honor. You look like a Kyrgyz now. Көп векторлуу тышкы саясатчына талыкпаган аракет өлкөнү өргө карай сүрөдө эл аралык талкуу аянтчаларында Кыргызстандын кызыкчылыгы башкы орунда. Асман үстүндө күн менен түн алмашканы билинбей, өлкөнүн биринчи борту Азербайжандын Физули шаарына конду. Президент Садыр Жапаровдун жумушу сапары андан ары Азербайжандын Шуша шаарында уланды. Шушада түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө өлкө башчыларынын бейформал саммити мерченделген. Жаңы салынган турак жайдагы жашоочулар менен жылуу саламдашкан Ильхам Алиев президент Садыр Жапаровду күтүп жатат. İlham gelip de size doğma vatana qaydandan sonra. Жергиликтүүлөргө лидерлердин конок болуп келгени күтүүсүз болду. Вас приветствую. Kırgızistan Respublikası'nın prezidenti. Андан ары өлкө башы түрк мамлекеттеринин уюмунун лидерлери менен биргеликте Шуша шаарында курулуп жаткан борбордук мечитти жана жергиликтүү архитектуралык стилде салынып жаткан калаанын борборундагы жаңы кварталды көрүп чыкты. Ал эми бул тарыхый мечиттин ичиндеги ар бир бөлүк өзгөчө экен. Президент Садыр Жапаров бул өзгөчө таракты жакындан тартуу алуумду буйруду. Живое, конечно, живое. Ошентип түрк мамлекеттер уюмуна катышуучу өлкө башчыларынын бейформал саммити башталды. Садыр Жапаров жыйында эгерде климаттык өзгөрүүлөргө каршы иш-чаралар көрүлбөсө, глобалдык климаттын өзгөрүшү олуттуу маселе жаратарын айтты. Глобалдык жылуулук Кыргызстанда мөңгүлөрдүн интенсивдүү эришине жана мөңгүлөрдүн аянтынын кыскарышына, кургакчылык жана суунун тартыш мезгилинин кескин көбөйүшүнө, айыл чарба өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшүнө, ошондой эле жер көчкү, сел, кар көчкү жана башка ушул сыяктуу табигый кырсыктарга алып келүүдө. Ушуга байланыштуу түрк мамлекеттер уюмунун жарандык коргонуу механизмин түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюу өзгөчө маанилүү деп эсептеймин. Садыр Жапаров демилгелеп келген дагы бир маселе уюм тарабынан колдоого алынып кубатталып жатат. Ал транспорттук логистикалык жүк ташуулар жана аларды санариптештирүү. Борбор Азия транспорт жана соода жолдору үчүн стратегиялык орунга ээ. Биздин өлкөлөрүбүз чыгыш менен батыштын, түндүк менен түштүктүн, Азия менен Европанын ортосундагы байланыштардын кесилишинде жайгашкан. Кыргыз тарап Борбор Азияны кесип өткөн транспорттук артерияларды мындан ары модернизациялоону жана жаңыларын курууну маанилүү деп эсептейт. Ошентип лидерлер түрк мамлекеттер уюмунун ишмердигин чыңдоо максатында көп тараптуу документтерге кол коюу үчүн атайын чатырга келишти. Өлкө башчы менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев көз ирмемдиги убакытта эмнени сүйлөштү экен?
жүздөгөн медиа каражаттары бул саамалыкты чагылдырууга шашып, чатырдын алдына батпай жатты. А бул учурда Кулубаев каалаган кадрын кармады өңдөнөт. Бейформал саммиттин жыйынтыгында Садыр Жапаров иш-чаранын катышуучуларын үстүбүздөгү жылдын октябрь айында Бишкекте өтө турган Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитине чакырды. Ошентип бул жумадагы президент Садыр Жапаровдун иш жумалыгы Азербайжандын Шуша шаарында жыйынтыкталып жатат. Сиз президент Жапаров программасын көрдүңүз. Бөлүшүңүз, ой пикир калтырыңыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.